Бишкек шаарындагы номер 2 мектебинде комуз күнү майрамдалды. Иш-чарага Ленин районунун мугалимдери, окуучулар катышып, концерттик программаларын тартуулашты. Бүгүнкү майрамда номер 31 мектеп гимназиясынан келген окуучулар музыкадан берген агайы менен бирдикте Атай Огонбаевдин Маш Ботой күүсүн чертип, залда отурган көрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөрүштү. Комуз майрамы деген бул быйыл эле ушундай бир өзүнчө бир майрам катары белгиленип турат да биз үчүнчү. Бул абдан эң жакшы көрүнүш. Анткени ошо комузчулардын дагы болсо ичине баягы ошо Кыргызстан аспабын алып ойноп жүргөн, аздегитеп жүргөн окуучулар үчүн, мугалимдер үчүн деги эле жакшы бир жөрөлгө болуп калды да. Мен муну абдан жакшы кабыл алдым. 30га жакын окуучуларым бар. Биринчи группа, экинчи группада бааны бөлүп койгом. Мына көчмөндөр оюнуна катышып келишти. Биринчи, экинчи көчмөндөр оюнуна катышып окуучуларым. Дагы ушундай көп иш-чаралар болуп атат. Экинчи классында комузга кызыккам аябай. Экинчи классында жакшы чертип, 3-класста музыкальный школага окугам. Музыкальный школадан азыр 3-классмын. Жакшы окуйм, комузга кызыгам. Анан бүгүн комузчулар күнү экен. Экинчи школага комуз чертип, бүгүн комуз чертип келдик. Жаралганда дүйнөгө жанжал салып ыйламай, алкубатка келгиче аденени кыйнамай. Эрезеге жеткенде эл мүдөсүн сыйлабай, жаман адат күлгөбүз көрө катты жыйламай, кара жанды кыйнамай. Андан сырткары мектеп мугалимдери Нурак Абдрахмановдун бул дүйнө, Барпалыкуловдун ынтымак жана башка насаат ырларынын комуздун коштоосунда ырдашты. Комуз күнүнө арналган иш-чаралар бардык жерде өткөрүлүүдө. Аны менен катар бакчаларда, мектептерде, башка уюмдарда. Бүгүн өзүңүздөр көргөндөй Ленин району боюнча номер 2 мектептин базасында райондук деңгээлде комуз күнү белгиленди. Бул иш-чарага бардык окуучулар, мугалимдер активдүү катышты. Ошондой эле бакча тарбиячылары дагы катышты. Андан сырткары бизде Ленин районунда балдардын чыгармачылык борбору деген борбор бар. Ошол борбордун тарбиялануучулары, мугалимдери дагы активдүү катышып кетишти. Акыркы мезгилде жаш өспүрүмдөр арасында комуз үйрөнүүгө далалат кылып, комуз ийримине жазылган балдар көбөйгөн. Мындан улам келечекте улуттуу маданий баалуулуктарын дүйнө элине тааныта турган муун өсүп келе жатат, дейт комуз ийриминен сабак берген мугалим Асанкул Мусаканов. Чолпон Деркенбаева, Урмат Жумагазиев, Толгонай Турсунбай кызы, Билим жаңылыктары.